элибизге жакшылык, мамлекетибизге экономикасынын талыкпай өсүшүнө Алла Таала жардам берген болсун. Аны турмушка ашырыш сиздердин колуңуздарда болсун. Айыл чарба министри менен чай үстүндө кенен кесир баарлашып, көйгөйлөрдү айтуу менен кошо сунуштарды берүү мүмкүнчүлүгү Баткендеги жаш ишкер, дыйкан фермерлер үчүн уюштурулду. 10 гектар, 20 гектар багындай жакшы жерлерди алып алып, ошол жерге бир дагы сиз айткандай жүгөрү эгилбейт, же эме кукуруз эгилбейт, бизде только күрүч эгилет, алар сатып берет субпроизводитель катарычы. Аны көзөмөлдөгөнгө бир эме барбы? Анан кооперативде эме кылып атабыз. Кооперативди дагы мурунку мезгилден бери түзүп алган 200 гектар, 300 гектар кылып өтө баалуу жерлер, кымбат жерлер. Бизде жердин сотиги 1,5 миң сомго чыккандырчы. Өз кезегинде айыл чарба министри жүргүзүлүп жаткан жер реформасы тууралуу маалымат берип, эч нерсе экпей, жерди жөн эле ээлеп олтургандар эми жаңы мыйзамдын негизинде ээлеген жеринен ажырайт. Жана ал жерлер үрөөнчүлүк чарба менен асыл тукум фермердик чарбаларга берилерин айтты. 500 миңге жакын фермерибиз бар деп атабыз. Алар ушул жерден кантип пайда алат? Пайдалана албай жатпайбы? Ошон үчүн биз айттык, жок, бул жерди алабыз дагы үрөөн чарбага беребиз, асыл тукум чарбага беребиз, кооперативтерге беребиз. Анан экономикалык жактан артыкчылыктуу деген субъектлерге, компанияларга беребиз. Мен айтып коеюн, эмне үчүн? Үрөөн чарбага берсек, ал үрөөн аркылуу ар бир фермерге жардам берет. Жолугушууда жаш ишкерлер тарабынан айыл чарба тармагын өнүктүрүү боюнча инновациялык долбоорлор сунушталды. Ишкер Айбек Элчибеков чакан суу кампаларды куруп, тамчылатып суугаруу жолу менен аймактагы суу тартыштыгын чечсе болоорун билдирди. Биз ушул Баткен облусунда айыл чарба тармагын суугаруу тармагында алектенип атабыз. Ушул акыркы 2022-жылы биз ушул облус аймагында бир 10дон ашык долбоорду ишке ашырдык. Бул ошол тамчылатып суугаруу долбоорлорду бар ал жерде комплекс өтөдө киргизгенбиз. Бул тармак азыр облус элинде мындай жакшы кызыгууларды пайда кылып атат. Жаш дыйкан фермерлердин айыл чарба министри менен болгон жолугушуусунда айрым маселелер ордунда чечилди. Ошондой эле аймактагы жогорку окуу жайда айыл чарба адистерин даярдоочу факультет ачуу сунушу берилди.